Финнадзордун каттоосунан өтүп бул эми лотерея сыяктуу болуп атат да. 9000 кишиге сатыпсыздар билетти. Жок, 9000 кишиге сатылган эмес. Анча кишиге сатсак анда эме болуп кетпейби? Бул негизи билет 300 сомдон. Ар кандай сатылат, 3000 сатылат, 4000 сатылат, ар кандай иногда сатылбай калат, ушундай да, ар кандай сатылат. Сиздер сатылбаганда жылдырабыз. түз эфирде 9000 билет сатылды деп маалымат берип атасыздар да, мен ошо сиздердин сөзүңүздөрдү айтып атам. Мен 9000 деп вообще айткан жокмун. 9000 деп ал жерде мен сүйлөйм да түз эфирдечи. Анан бул жерде 9000 билет сатылган жок. Биз канча билет сатылды? ИП сыяктуу ИПдан өтүп төлөйбүз, салык, мамлекеттик салыкка төлөйбүз. Бул лотерея эмес, бул курс бул. Бир жолу айтып кетейин, бул интернетке кирсеңиз, бир эле менин курсум эмес, мындай кызыктыруучу курстар көп да, автоунаа коюп, мына ютубтарын продвигать этип атышат. А сиз жарнаманы болгону 300 сомго лотерея алгыла деп үгүттөп атпайсызбы? Жок, лотерея деген жокмун. Болгон 300 сомго курс алып, ошондон кызыктыруучу белектери бар, чоң приздери бар деп атам. Мен ачык лотерея деп айткан жокмун. Биз основной цель биз курс эме кылабыз. Экинчи автоунаанын ээсин качан көрүшөт эл? Экинчи автоунаанын ошол месказ уюштуруучулардын номерин берейин. Жок, эми сиз билишиңиз керек да, адамдар сизге ишенип кетип атпайбы? Жок, видеолору чыгат дейм. Мен азыр айтып атпайм, мен кызым бар, мен бошоп айтам менчи. Канча билет саттыңыздар ушул акыркы марафондо 8-чиңиздерде? 2 автоунаада. Билет мен азыр ошол эмени берейин. Уюштуруучу баланы берейин, эми мен анын баарын жаттай албайм да, сөзүн ачыгычы. Может 3000 сатылгандыр, может 4000 сатылгандыр. Макул, 4000 сатылган күндө болжолду 4000 сатылса, сизге сиздин сөзүңүзгө карап 4000 сатыла турган болсо көбөйтөбүз 300дөн барабар. 1 миллион 200 миң сом акча болуп атат да. А буга кантип сиз 2 автоунаа анан толтура белектерди алдыңыз? Кайрымдуулук кылып атасызбы ошондо? Калганын. Кайрымдуулук кылган жокпуз, биз кызыктырып ошонун ичинен баягы эми ал автоунаалар өтө кымбат автоунаа эмес да. Эми 1 миллион 200 миң сом азыр сыртынан эле неме кылганда мындай арзан 300-400 миң деген автоунааларда эми анчалык шикарный автоунаа кое турган шарт жок да, ошол билеттин сатылышына карап. Camry 55 менен Camry 50нын баасы бүгүнкү күндө 400-500 миң сом эмес да? Колумда ар кандай машиналар коюлат да. Жок, мына акыркы эле машинаңызды айтайын да, мына Самарайым. Акыркы эле машинаңыз, мисалы 2 автоунаанын ортосунда туруп сүйлөп атасыз. Анан ошол 2 автоунаанын сапаты мындай, бул 1 миллион 200 миң сомдук автоунаа эмес да. Булар бүгүнкү күндө билесиз да баасы канча экенин. Анан эми ошо 2 автоунааны жөн эле мындай элди алдаш үчүн коюп койдуңуздарбы, кандай? Арзан, баягындай орто автоунааларды эми шикарныйды кое албайт, конечно, ошол арзан эмелерди коет да. Ошол 2 автоунаа арзанбы азыркы сиз жанамакы? Сиз чалып ошодон сураң. Мен эми чындап машиналардын сөз эмелерин түшүнбөйткөн, бизде команда кылат да, мен рекламаларына Самарайым. тартылып түшүп. Түшүндүм. Муну сиздин Самарайым могу жер машина канча сом, базар баалары канча сом, мен аны билбейм. Бирок балдар айтышат, базардан эң арзан орто машиналарды алабыз деп, өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес. Биз бул Camry'ни эмеле неме кылсак, буга чейин Seat ушундай эле арзан эле автоунаа коюп сөзүн ачыгычы. Самарайым, могу жерде тактап атам, мына именно машинанын эмеси. түшүндүм, могу 2 машинаны реалдуу койгон эмес белеңиздер?